9-may жеңиш майрамы. Совет элинин эң ыйык, эң улуу майрамы. Анткени бул күнгө жетүү үчүн Совет эли 27 миллион адамынан ажыраган. Бул күн Совет элинин 4 жылга созулган эң оор, эң кайгылуу улуу атамекендик согуштагы фашисттик Германиянын үстүнөн жеңишке жетишкен күн. Өз өмүрлөрүн курман кылган аталарыбызга даңк. Улуу атамекендик согуш СССРдеги мамлекеттик түзүлүштүн бекемдеген гана эмес, бүткүл кеңештик коомдун, айрыкча анын патриоттуулугунун жана элдердин достугунун сыноосу болгон. Кыргызстандык жоокерлер фашисттерди талкуулоодо татыктуу салымдарын кошуп, эрдиктерин Советтер Союзу жана Кыргызстандын тарых барактарынын беттерине калтырышты. Ардактуу ардагерлер, сиздер алып келген жеңиш үчүн биз жыргал жашоодо жашап жатабыз. Кыргыз элин улуу жеңиштин 75 жылдыгы менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Узатышты ыйлап сыздап энелер, өз уулдарын көз жаш менен өлүмгө, курман болду, баатыр болду нечендер, жашасын деп бизди ушул өмүрдө. Тыптыш жаткан элиме душман келип кол салды, бейпил жаткан жеримде кандуу согуш башталды. Узатышты ыйлап сыздап энелер, өз уулдарын көз жаш менен өлүмгө, курман болду, баатыр болду нечендер, жашасын деп бизди ушул өмүрдө. Кан согушка апаларда барышкан, өмүрлөрүн тобокелге салышкан, жолборс жүрөк жоокерлердин жарааттарын тагышкан, танк алдына тайманбастан барышты, эл жер үчүн душман менен атышты. Эч тайманбас биздин ушул баатыр аталар элибизге жеңиш менен